Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле темир муштумчан Мордред жана анын аскерлери камелотту каптап басып келе жатканын көрөбүз. Алардын эбегейсиз чоң пилдери чептердин дубалдарын жана көпүрөлөрдү укмуштуудай күч менен талкалай башташат. Мордред жана анын аскерлери камелотту басып алуу менен бирге жерге сыйкырдуу кара күчтөрдү орнотуп адамзатты башкарып алганы жаткан. Бул кезде Британиянын падышасы Утер Пендрагон болуп, ал утулуп жаткан аскерлерин көргөндө башындагы таажысын чечет да инисине берет. Иниси болсо агасына бизде арга калбады. Биз аларга жеңилип багынып беришибиз керек деп айтса, падыша Утер жатып өлгөнчө атып өл деп атын минип алып душманды көзөй чаап кетип калат. Ал көпүрөнүн кыйраган жеринен аты менен кошо секирип, эбегейсиз пилдин капталына жабышып калат да жогору чыгып барат. Мордреддин уюгуна кирип барган соң кылычын кынынан сууруп, укмуштуудай күчкө ээ болгон кылычы менен Мордредди өлтүрүп жеңип чыгат. Ошентип Утер өз падышачылыгын душмандардан сактап калганы менен чыккынчы өзүнүн эле иниси Вортигер болуп чыккан Байтор. Ошол күнү кечинде эле иниси төңкөрүштү жасайт. Ал деңиз сыйкырчысы менен келишим түзгөн болуп, өз аялын өзү курмандыкка чалып, аялынын денесин деңиз сыйкырчысына берген соң гана укмуштуудай күчкө ээ болуп, төңкөрүштү жасап өзү тактыга отурмак. Ошол нерсени сезип түшүнүп калган падыша Утер дагы аялын жана кичинекей баласын алып эле качырып жөнөйт. Бирок кайдан жайдан сыйкырга оролгон бет капчан чоң жоокер пайда болуп, найзасы менен бир эле көздүрмөмдө ханышаны өлтүрөт. Падыша Утер алып жоокер менен өзү кармаша баштап, бирок укмуштуудай күчтү сезгенден кийин баласын кайыкка отургузуп дарыя бойлотуп жөнөтүп жиберет да өзү алып жоокер менен кармашып калат. Дарыя бойлоп бир канча жолду жүрүп отурган падышанын баласы бир кезде жээкке келип такалып, аны бир канча кыздар таап алышат. Ошондон тарта ал балага Артур деген ат коюлуп, денесин сатып күн көргөн кыздар аны багып чоңойто башташат. Жылдан жыл өтүп, Артур жаштайынан эле тайманбас өжөр бала болуп чоңоюп, мындайча айтканда көчөнүн баласы болуп чоңоюп, ар кимден таяк жеп, кээ бирөөнү токмоктоп жашоо үчүн күрөшүп, аздыр көптүр досторду таап, акыры ер жетилип, дээрлик бышып калган кезге да жетет. Ал өзүнүн ата энеси ким экенин билбесе дагы түшүнө ар дайым апасы кире берчү. Бир күнү бир канча викингдер аны өстүрүп чоңойткон кыздарга кордук көрсөткөнүн уккан Артур дароо эле достору менен бирге ошол викингдерди таап барып, жазаларын колдоруна карматып, бир канча суммадагы акчаны кыздарга алдыртып берет. Ал эми бул кезде баягы падышанын иниси Вортигер болсо, албетте таажыны тагынып, тактыга отуруп, падыша ат алып, бир канча жылдардан бери эле элге татаал саясатты жүргүзүп келаткан чагы. Дал ушул күндөр аралыгында жээктеги суу тартылгандан тартылып отуруп эле суу азайгандан кийин чептин түбүндө ташка сайылган кылыч көрүнөт. Ал кылычты suurуйбуз деп канчалаган жоокерлер аракет кылышып, бирок эч кимисинин колуна келбей жатты. Ал эми Артурга болсо ошол жактагы жетекчилердин бири келип кабар берип, көрсө баягы Артур достору менен барып сабап салган викингдер падыша Вортигерге келген сыйлуу коноктор болуп чыгат. Ушунун айынан эми падыша Вортигердин аскерлери бул жакка келе жатышыптыр. Муну укканда Артур дароо эле жашырынып качып жөнөп, бирок качып бара жатып болбой эле Вортигердин аскерлерине кармалып калат. Ал аскерлерге деңиз жээгиндеги кемелерде иштейм деп калп айтып, аскерлер болсо Артурду ошол эле кемелердин бирине көпчүлүк адамдарга кошуп салат. Кемелер сапар алып тез эле чептин түбүнө жетип барып, катарга тизилишип эле кезекке тура башташат. А дегенде Артур бул жерде эмне болуп жатканын түшүнбөй, көрсө падыша Вортигер калайык элдин арасынан баягы дарыя бойлоп агып кеткен агасынын баласын издетип жатыптыр. Анткени ташка сайылган кылычты эч ким suurуй албай, аны suurуса бир гана падышанын мураскер баласы suurуй алмак. Ал жерге келген элдердин ар бири кылычты suurуп көргөнгө аракет кылышып, suurуй албай койгон соң алардын денелерине белги басылып, кайрадан келген жактарына кетирип жатышкан болот. Анда өзүнүн мураскер экендигинен такыр эле кабары жок Артур кезекте тургусу келбей элдин алдына жулунуп чыгат да аскерлердин буйругу боюнча ташта сайылып турган кылычты suurганга аракет кыла баштайт. Ал кылычты эки колдоп кармаганда гана кылычтын укмуштуудай күчүн сезип, канча жылдан бери түшүнө кирип жүргөн апасы жана атасынын өлгөн учурлары көздөрүнө чагылыша түшөт. Кылыч өтө жеңил түрдө өзүнөн өзү эле суурулуп чыккандай болуп, аны көргөн элдин баардыгы таң калып, бирок Артур кылычтын күчүнө туруштук бере албай ошол жерден эле эси ооп кулап түшөт. Бир кезде Артур эсине келгенде анын маңдайында падыша Вортигер турган болуп, Вортигер Артурга анын атасы жана апасы жөнүндө айтса, Артур ага мен эч кандай падышанын тукумунан эмесмин деп ишенбей коет. Дал ушул учурда мурунку падыша Утердин кеңешчиси Бедиверди көрөбүз.
Албетте ал бийлик алмашкандан кийин өз адамдары менен кошо таптакыр эле башка жакта баш калкалап калган. Ошол Бедиверге Мерлиндин жардамчысымын деп келген сыйкыр касиетке ээ болгон бир кыз келип, азыркы кездеги мураскердин абалын айтып, биз аны сактап калууга аракет кылышыбыз керек деп баштайт. Ошентип көп өтпөй Вортигер чептин жанына элдин баарын чогултуп, ал жерге Артурду да чыгартып, анын колуна кылычты сунушат. Бирок Артур кылычты такыр кармагысы келбей, анын үстүнө Британиянын элин бул кезде коргой алам деген ишенич өзүндө такыр жок эле. Ошондо падыша Вортигер элге, мына силер ишенген падышаңардын мураскеринин колунан эч нерсе келбейт дегенсип, ошол жерден эле анын башын кестиргени калганда, кайдан жайдан эле алып кара куш пайда болуп, башкесерге тоскоолдук жаратып, аттардын иттеринин баарына жин тийгенсип калайман түшө баштайт. Бул жанагы сыйкыр касиетке ээ болгон кыздын кылган иши болуп, ушул учурда Бедивер жана анын адамдары план боюнча Артурду качырып кеткенге мүмкүн болот. Ошентип Артур Бедивер жана анын адамдары жашаган жерге барып, ал жердегилер болсо Артурга кана эмесе кылычтын чыныгы күчүн көрсөтчү деп сурашат. Анда Артур кайрадан кылычты эки колдоп кармап, бирок кайра эле укмуштуудай күчтөн улам көздөрүнө бир нерселер көрүнүп, кайра эле эстен танып жыгылып калат. Артур ойгонгондон кийин жанагы сыйкырчы кыз анын жанына келип, "Ооба сага сени ар дайым коркунучка салган түштөр кирет. Ал түштөрдү мен да көргөнмүн. Бирок сен кылычтын күчүн алып өзүң менен башкарбай эле, тескерисинче кылычтын күчүнө каршылык көрсөтүп жатасың. Кылыч сага болгону бар чындыкты ачып берет. Ага каршылык көрсөтпөй колдоно берсең, сен дагы укмуштуудай күчкө ээ болосуң" деп айтат. Ошентип Артурду Кара жер деп аталган аймакка жөнөтүшүп, анткени Артур бир гана ошол жактан чыныгы коркунучту сезип, кылычтын күчүн башкарууну үйрөнмөк. Чындап эле Артур ошол жактагы болгон окуялардан кийин баягы түшүндө чала була көрүп жүргөн элестерди кылычты кармап аягына чейин чыдаганда, баардыгын көрүп чындыкты билет. Көрсө Вортигер илгертеден баштап эле өз агасынын тактысын алууну көздөп, жанагы Мордред баштаган кара күчтөрдүн аскерлерин дагы Вортигер өз агасын өлтүртүү үчүн согушка чакырткан болот. Эми гана баардыгын түшүнгөн Артур Бедивердин адамдары менен биргеликте азыркы падыша Вортигерге кол салып өлтүрүүгө дайынданып калышат. Бедивердин адамдарынын арасындагы Билл деген адам 175 метр аралыктан жаасы менен таамай атала тургандыгын айтат. Ошондо алар жакшылап план түзүшүп, падыша Вортигер жээкке келгенде ошол жердеги алыс аралыктан атып өлтүрмөкчү болуп калышат. Бирок Билл атайын деп калганда Артур бул жерде бир нерсе туура эмес болуп жаткандыгын сезип, көрсө Вортигер өзү кеменин ичинде жашынып, өзүнүн ордуна болсо өзүндөй кылып кийинтип аскер башчысын жөнөткөн болот. Анда Билл токтоп калбай, биз жок дегенде Вортигердин аскер башчысын өлтүрөлү деп атып жиберишет да дароо качып жөнөшөт. Аскерлер ар тараптан курчап, Артурдун досу Каман жарадар болуп калып, бирок Артур жана анын адамдары болбой эле Артурдун устатыныкына жеткенге мүмкүн болот. Артур жаштайынан тарта ушул жерде согуш өнөрүнө үйрөнгөн болуп, ал устатына баардыгын алып бул жерден качып кетели. Антпесе Вортигердин аскерлери түгөнбөйт, алар баарыңарды кырып салат деп айтса, ал жердегилердин бүт баары тең эле, биз эч жака качпайбыз. Анткени чыныгы падышанын баласы мураскер биз менен, биз аны коргойбуз деп туруп алышат. Бир заматта эле Вортигердин аскерлери каптап кирип салгылаш башталып, Артур дагы алар менен кошулуп эле салгылашып баштайт. Бир кезде ал баягы аны сактап калган кызга коркунуч жаралганын көрүп, кылычтын укмуштуудай күчүн толук башкарууну үйрөндү Айтур. Бир эле шилтем менен укмуштуудай сокку болуп эч нерсе көрүнбөй калып, жыйынтыгында жер жайнаган аскерлерди сулатып өз адамдарын куткарып калат. Ошентип алар андан ары бир жерде бекинип жашырынып калышып, жарадар болуп артта калып калган Артурдун досу Каман бир кезде түн окумда келет. Ал Артурга жана анын адамдарына силер тезинен качышыңар керек деп айтып, өз баласы менен коштошуп, аны да ала кетүүнү суранып, мен буюрса артыңардан барып калам деп айтат. Макул болуп баардыгы тең кайыкка түшүп жөнөп кетишээр менен эле ал жерге Вортигер адамдары менен кирип келди. Көрсө жарадар болуп артта келген Каманды Вортигердин адамдары аңдып жүргөн болот. Албетте Вортигер Каманга суроо артынан суроо берип, Артур жана башкалар кайда экендигин сурап, Каман жооп бербей жатса эшиктен баласы кирип калат. Көрсө баласы башкалар менен биргеликте кайыкка түшүп жатып, кайра атасын таштабоону чечип атасына чуркап келиптир. Бирок бала душмандарды көргөндө атасы айткандай кылып, мен бул жерде кызматчы баламын, идиш аяктарды алып кетүүгө келгем деп айтат. Анда куу Вортигер болбой эле баланы текшерип, атасынын кулагын кесмекчи болуп жатканда баласы кыйкырып жиберет. Дал ошол учурда Артур дагы баланын артынан жетип келген болуп, бычакты алып эле ошол жердеги адамды кармап калат. Ал Вортигерге сен бошотсоң мен да бошотом деп айтып, бирок Вортигер адамга адамды алмашпай тургандыгын билгизип дароо эле Каманды өлтүрүп салат. Анда Артур алып баланы көтөрүп качып жөнөп, бир заматта эле кайыкка отуруп тумандын арасына сиңип жок болуп кетет. Бул окуя Артурга катуу таасирин берип, ал асканын кырынан кылычты деңизге ыргытып жиберет. Анткени ал кылычым колумда болсо дагы мен жакын досумду куткара албай калдым деп армандап,
эмне кылаарын билбей эле жер кезип калат. Бир күнү ал токойдо баратып сазга тыгылып калып, көзүнө көрүндүбү айтор аны деңиз ханышасы саздын алдына тартып кетет. Ошол жактагы суудан Артур Британиянын келечегин көрүп, Вортигер башкарган бийлик Британияны толугу менен талкалап, элдин баардыгы ачарчылыкта кыйналып жатканын көрөт. Ушундай аяндарды көргөн Артур саздан чыгаарда жанагы кылычын колдо кармап чыгат. Акыры ал кайра Бедиверге кошулуп, Кара жер аймагынан кайтып келишкенде, Вортигердин дагы бир аскер башчысы ал жердегилерди кырып, сыйкырчы кызды болсо туткундап кеткен болот. Бул жолу Бедивер Вортигерге барып Экскалибурду сыйкырчы кызга алмаштырып келет. Кылычсыз калган Артур эми мага эч нерсе кыла албайт деп ойлогон Вортигер эми гана санаасы тынгандай боло баштады. Бирок Артур жана Бедивердин пландары такыр башка эле. Сыйкырчы кыз Артурга өтө күчтүү коркоо калканын жасап, Артурга жардам берүү үчүн колунан келген сыйкыр иштеринин баарын жасайт. Акыры ал Вортигер менен жолугушуу үчүн анын алдына барып, Артур менен бирге билинбей кирип кеткен жылан Вортигерге кол салганга аракет кылат. Бирок сезип калган Вортигер жыланды дароо өлтүрүп, Артурга карап сенин ишенгениң ушул беле дегенсип, Артурду өлтүртөйүн деп калганда сырттан алып жыландын кирип келгенин көрөбүз. Ал өтө тездик менен Вортигердин жан сакчыларын жана аскер башчыларын жеп салып, Бедивер бул учурда туткундалып камалган бардык адамдарын бошотуп алат. Дал ушундай болуп кыргын сүргүн түшө баштаганда, Вортигер деңиз сыйкырчысынын айткан сөзүн эстеп, ушунчалык ташбоор наадан экенин дагы бир жолу далилдеп, жалгыз кызына жетип барат да өзүнүн бийлиги үчүн аны да курмандыкка чалат. Баягы аялы сыяктуу эле кызын дагы өлтүрүп деңиз сыйкырчысына берип, алчуусун алган деңиз сыйкырчысы болсо адаттагыдай эле Вортигерге укмуштуудай күч берет. Дароо эле Вортигер өтө күчтүү алып жоокерге айланып, ага беттеп келген Артур менен салгылаша баштады. Кармаш бир топко уланып, бирок акыры Артур алсырап жыгылып, дал ошол кичинекей кезиндеги атасы менен апасы өлгөн күндү көрөт. Көрсө Артурдун атасы Утер жарадар болуп калгандан кийин касиетке ээ болгон кылычы Вортигерге өтүп кетпеш үчүн атайын асманга ыргытып өзүн өзү желкеге сайып, бир көз ирмемде ташка айланып суу түбүнө чөгүп кеткен экен. Ошол күндөн тартып Вортигер кылычка ээ боло албай калып, кылычты таштан суурай ала турган бир гана мураскер болгондуктан эл анын падышачылыгын тааныбай жаса да болбой эле күч менен тактыга отуруп, ошол күндөн ушул күнгө чейин катаал бийлик жүргүзүп келет. Ошол өткөн окуя Артурдун көзүнө аянтсымал болуп көрүнүп, Артур атасына сайылгана калган кылычты кармап калат да, кайрадан ал кубатына келип чыңалып Вортигер менен кармашып, бир кезде укмуштуудай сокку менен аны өлтүрөт. Эки көрүнүштө Артур достору менен бирге тегерек үстөлдө Британиянын келечеги үчүн чоң маселелерди чечүү алдында турушкан. Ошол учурда ал жерге викингдер келип, биз Вортигер менен келишим түзгөнбүз. Ал бизге бир канча миңдеген жаш балдарды өткөрүп берем деп айткан десе, Артур ага эми баардыгы өзгөргөндүгүн айтып, эгер Британия менен согушкуңар келбесе жаңы падышанын сөзүн сыйлагыла деп айтат. Тасманын аягында Артур атасынан калган таажыны тагынып, өзүнүн доору башталганын билгизип, эл алдында кылычын жогору көтөрөт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достору, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.